алгачкы учурдагы коомчулуктагы радионун же болбосо телевидениянын орду деген темада элдерден сурамчы болуп жүргүзмөкчүбүз. Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – это сравнение радио и телевидения. Давайте же спросим у прохожих, что думают они. Саламатсыздарбы? Мен Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин 1-курсунда окуйм. Сиздерге бир суроо менен кайрылсак, сизге көбүрөөк радио жагабы же телевидение? Мен үчүн көптөн эле жагат. Анткени көчөдө жүргөндө радио угасын, музыка угасын, көптөгөн кабарларды ошоктон угасың. А үйдө отурганда бош убакта телевидение деле жагат. Көптөн эле жагат. Көптөн эле бир туз караштамын. А бирок көбүрөөк жаңылыкты кайсы тараптан аласыз? Көбүрөөк жаңылыкты телевидениядан алабыз. Анткени азыр музыка окусаң деле бүтүп бартың эле азыр. Эме кетпеди. Современный жашоодо жашап атабыз. Тандаган музыканы деле мындай угуп аласың. Радиодон эмес жагат. Жаңылык укпай калсаң, ошоктон угуп алсаң болот. Көчөдө жүргөндө. Азыр телевидение деле мындай бири-бирине окшошуп кетти, чынын айткандачы. Эң эле керектүүлөрүн эле көрөсүң. Кызыктуу программалар жок, аз. Кызыктуу программалар деле бар эми, бирок как-то кичинекей кезде жакса керек, азыр болсо убакыт аз болуп атат. Ошого жараштуу кичине эң эле керектүүлөрүн эле көрүп коебуз. Андай мурункудай көрүүгө убакыт азыр. Рахмат. Что вам нравится больше, телевидение или радио? Телевидение. Почему вам больше нравится? Потому что показывают. А вам почему радио больше? Потому что много музыки. Слушай. Спасибо большое. Телевидение жагат, жаңылыкты көбүрөөк теледен алам. Радиону көп деле окуйм. Радиода иштейм, радио жагат. Рахмат. Я слышу. Что вам больше нравится, телевидение или радио? Телевидение. Почему? Просто так, потому что там можно видеть. Радио мне нравится. Спасибо. Экөө тең эле жакшы да. Эмнеси менен? Экөө тең источник информацияда болот го, маалымат эмеси да булак, маалымат булагы да экөө. А көбүрөөк жаңылыктарды кайсы тараптан аласыз? Көбүнчө радиосун машинада отурасың, маршруткаларда басып, а так үйдөн деле телевизор. Экөө бирдей эле го. Рахмат. Рахмат. Что вам больше нравится, телевидение или радио? Силер көбүнчө радиону көбүрөөк угасыңарбы же телевидениядон көп көрөсүңөрбү? Компьютер. Радио жагабы же телевидение жагабы? Радио жагабы. Что вам больше нравится, телевидение или радио? Телевидение? Почему? Потому что там разные рекламы. Все, спасибо большое. Саламатсыздар баке. Убактыңыздар бөлүп коңуздар. Силерге көбүрөөк радио жагабы же телевидение жагабы? Эмне себептен? А көбүрөөк жаңылыкты силер каяктан аласыздар? Радиону машинадан көрүп. Рахмат, чоң рахмат. Телевидение и радио тоже оба. А где вы больше информации получаете, по радио или по телевидению? По телевидению. Спасибо. Спасибо большое. Көбүрөөк жаңылыкты каяктан аласыз? Мен радиодан алам. Радиодан? Телевидениеден. Рахмат, чоң рахмат. А көбүрөөк жаңылыкты каяктан аласыздар? Рахмат, чоң рахмат. Можно ответить на вопрос? Что вы думаете? Что вам больше нравится, телевидение или радио? Баягы телени көргөнгө биринчиден убактылары азыраак болот, экинчиден болсо көбүнчө эле интернетке көбүрөөк алышат да. Анан албетте радиону иш бөлмөсүндө отуруп дагы укса болот, үйүндө отуруп алып дагы укса болот. Ошол эле мезгилде автомашинада барып дагы укса болот. Демек менин оюм боюнча радио угармандар көбүрөөк. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрөрман, бул суроо боюнча биз элдин оюн уктук. Эми ушул эле суроо боюнча адистерге кайрылып көрсөк. Да, мы узнали мнение общества, давайте теперь спросим мнение у профессионалов. Биз ушул суроо боюнча Кыргыз радиосунда 3 жылдан бери иштеп жүргөн Бишкек гуманитардык университетинин бүтүрүүчүсү Адилет Дастанов агайыбызга кайрылып көрсөк.
агай, биз Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин 1-курсунун студенттери болобуз. Элдерден сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Азыркы учурда массалык маалымат каражаттарындагы радио менен телевидениянын орду деген темада ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Саламатчылык, кош келиптирсиңер. Ооба, бул аябай жакшы суроо, сен өзү аткан суроо. Анан мен өзүм ошо радиодо иштеген кызматкер катары алып карап айта турган болсом, албетте бул коомчулукта массалык маалымат каражаттарынын ичинде радионун орду өтө эле жогору, өтө эле чоң. Эмнеге дегенде бул радиону баардык угармандарыбыз каалаган ишин жасап отуруп, ошол эле учурда машина айдап баратып, балким үй оокаттары менен алек болуп атып, балким бирөө менен бир алыс сапарга чыгып баратканда деле тыңдап кете берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми телевидение жагында алып карай турган болсок, журналистика багытындагы, албетте анда деген ушул программаны күтүп көрүш керек, же үйдө отуруп көрүш керек, же балким сырттагы иштер менен жүргөндө көрө албай калат. Ал эми гезиттерди алып карай турган болсок, мында дагы мүмкүнчүлүк жогору. Анткени дегенде ошол учурда каалаган учурунда өзү ошол гезитти алып, керектүү маалыматын окуп, аны дагы өздүк архив кылып да сактап алса болот да. Анан интернет айдыгында алып карай турган болсок, ал жакта деле бир нерсеге байланып калат. Балким ошол интернеттен пайдалануучулар гана билет муну кандай экенин. Ал эми радио жагынан алып караганда буга чейин эле ачылгандан баштап мына биздин радио 85 жылдыгын белгилейт быйыл буюрса. Ушул 85 жылдын ичинде коомчулук үчүн ат көтөргүс чоң эмгектерди жасады. Буга чейинки биздин агайларыбыз, эжейлерибиз ушул жакта иштеп кеткен. Ал эми ошолордун жолун улантуу максатында кыргыз журналистикасында бир өзүбүздүн да ишибизди жасайлы деген максатта биз да эмгектенип атабыз. Буюрса силер дагы окууңарды ийгиликтүү аяктап бүтүп алсаңар, биздин катарга кошулуп, өзүңөр дагы коомдогу орду жөнүндө кенен түшүнүк аласыңар деген ойдон радио менен телевидениянын. Жалпылап айтканда, жыйынтыктап, бул радионун орду жалпы эле коомчулукта идеологияны жайылтуу максатында, кыргыз музыкасын пропагандалоо максатында деги койчу баардык тармакта өтө эле жогору башка мүмкүнчүлүктөргө караганда массалык маалымат каражаттарындагы. Маегиңизге чоң рахмат агай, саламаттыгыңыз. Чоң рахмат силерге дагы. Мына урматтуу көрөрман, биз сурообузга коомчулуктун дагы жана ошондой эле адистердин да оюн толук уга алдык. Вот мы послушали мнение профессионалов, работающих в КТРК. С вами была я, Карасартова Ширин. Жана мен Ишимова Айдана болдум. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Раз, два, три. Начали. Сегодняшняя наша тема – это мнение людей насчет газет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин Опять. Саламатсызбы экен. Мен Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин 1-курс болом. Сизге бир суроом бар. Азыр биз ушул суроо боюнча Кыргыз радиосунда Мына урматтуу көрөрман, Бир, эки, үч. Кеттик. Мына урматтуу көрөрман, биз дагы өзүбүздүн сурообузга толук жоопторду алдык. Сиздер менен мен Айдана Ишимова болдум.